боюнча 307-308 миллиард сом аткарабыз деп ишенип турабыз. Бул 40 миллиард аныкталган пландан жогору көрсөткүч. Былтыркы жылга салыштырмалуу 75 миллиард сом ашыгы менен аткарылды десек болот. Бул абдан жакшы көрсөткүч, бул исторический максимум дейт. Биз эмдиги жылы мындан дагы тарыхый көрсөткүчтү согобуз. Ага биздин толугу менен мүмкүнчүлүк бар, потенциал бар, тажрыйбабыз бар дегендей келаткан жаңы эрежелер, жаңы механизмдер, цифровизация, аналитика, азыркы методдор ага жол берет. Мындан тышкары жалпы мамлекеттик экономикалык саясатта өндүрүш, кичи жана чакан ишкерликтерди колдоо менен алардын санын көбөйтүү, налоговый база көбөйтүү, инвестицияларды тартуу. Президентибиз келечекте келаткан жылы дагы бир колдоолорду көрсөтөт, указдарды чыгарат, мыйзамдарды парламент аркылуу өткөрөбүз. Буюрса анда дагы ушул стартап жана заманбап жаңы бизнестин түрлөрү, Кыргызстан бардык шарттарга шарт түзгөн мамлекетке айланууга бүт шартты мыйзам чегинде түзөбүз. Кыргызстаныбыз ушу келаткан ат жылында, жылкы жылында, аргымактын жылы болуп, тулпардын жылы болуп, Манастын ак буласындай болуп, жаңы ийгиликтерге баарыбыз талып барсын.